772 57. Маманазар Бурканов курулуш курууга уруксат кагазын алуу үчүн Баткен регионалдык архитектурасына кайрылды. Арызы менен кошо бир катар ишканалардан документ топтоп келиш керек болчу. Бирдиктүү терезе ишке киргендиктен каарманыбыз мындай убаракерчиликтен арылып отурат. Адистер тиешелүү документтерди мекемелерден электрондук түрдө алышат. Жакшы, мурдун азыр мындай бирдиктүү терезе ачып коюштулар. Бул өтө жакшы биздин шаардын тургундары үчүн. Мурда Зайына бері анан кейін реске, санэпистанция ушундай өзүнүн немелери барды. Ошолорго барып кол койдуруп келип анан кейін ишти баштачыбыз да. Азыр бул жерден бул кыздар бир эле жерден баарын өздөрү бүтүрөт экен. 14 күндө ответин беребиз дейт. Өтө жакшы. Баткен регионалдык архитектурасы өткөн жылы бирдиктүү терезе системасы менен иштей баштаган. Быйылкы жылы атайын шарт жакшырып, толук кандуу ишке кирди. Бирдиктүү терезе калкты өз убагында бат тейлөөгө шарт түзөт. Бирдиктүү терезеге тиешелүү болгон оор техникалар бизде деген требованиялар бар. Гостройдон берилген поточный сканер деген көчтүү мощносттагы компьютерлер менен бардыгы камтылды. Азыр мурдакыдай баягы шаардык инженерлик службаларга архитектурадан курулушка уруксат берүү иш кагаздарын алуу үчүн биздин застройщиктер өздөрү чуркабайт, келет ушул жерден гана документин алат. Документ даяр болгондон кийин кайра эле ошол эдин акынодон өзүнүн сурогун алып чыгып кетет. Буга чейин шаар тургундары соттолбогондугу тууралуу маалымат алуу үчүн Ош шаарына барууга туура келчү. Облустук ички иштер башкармалыгында 2 жылдан бери бирдиктүү терезе иштеп, бул көйгөй артта калды. Эми бул система облустун башка район шаарларында да ачылуу алдында турат. Лейлек, Кызылкай жана ошондой эле Кадамжай азыркы учурда Сүлүктүүдө да ачылат деп даярдыктар болуп атат. Негизинен бул жерде биз 2 кызматкер иш алып барабыз. Негизги кызматыбыз бул биринчи эле жарандарга ыңгайлуу шартта кызмат көрсөтүү. Бул ошол жарандарга соттолду жана соттолбогондугу тууралуу маалыматты берип келүүдөбүз. Жарандар эч кандай эле баягындай кыйынчылыктар туудурбастан жөн эле сайтка кирип өздөрү деле маалыматты алып, же болбосо каттатса дагы болот да, ошол боюнча толук биздин сайттан дагы өздөрүнүн маалыматы боюнча арыз менен кайрылышса болот. Мындан сырткары бир катар калкка кызмат көрсөтүүчү мекемелерге автоматташтырылган маалымат тутуму орнотулуп, бирдиктүү базалар түзүлгөн, иш кагаздар электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо жылы деп жарлык кабыл алынды. Ошол жарлыктын алкагында биздин дагы өзүбүздүн Баткен областыбызда иш пландар түзүлүп, ыйгарым укук өкүлүнүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын алкагында бүгүнкү күндө бизде ошол 2019-2023 санариптик Кыргызстан боюнча Баткен областында жол картасы кабыл алынган. Азыр ошол санариптин негизинде бардыгы бир жерде отуруп, жарандарыбыздын мындай иши тез бүтүп, анан баягындай коррупциялык көрүнүштөр дагы бир топ азаят да. Санариптик Кыргызстан 2019-2020 программасын Баткен облусунда ишке ашыруу кызуу жүрүп жатат. 153 айылга ал эми мектептердин 95%-на интернет байланышы жеткирилген. Саламаттык сактоо тармагында электрондук кезек долбоору ишке кирген. Мингүл Көчөрова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.